Урматтуу пайгамбарым, эсибизде динди кантип жайгандарым. Алгач сага Мекке калкы каршы чыкты, баш тартып сен максатыңдан тайбадың. Тарыхынан билебиз биз, пайгамбарга мужизалар берилгенин. Көрүп билип жалганга чыгарышып, кабыл кылбай мушриктердин керилгенин. 620 жыл ай 14 күндүк болгон күнү кечинде Анас разияллаху анхудан риваят кылынган эсимде. Аллах расулунан мушриктер мужизасын көрсөтүүсүн каалашты. Пайгамбар да дуа кылып, Аллах менен баарлашты. Ошол кезде периштелер айдын экиге бөлүнүүсүн кабарлашты. Таң калтырып ай экиге бөлүндү. Бөлүнгөнү эки ирет көрүндү. Бул кылганың сыйкырчылык деп мушриктер пайгамбарга сөгүндү. Асман тиреп Хира тоосу көрүнүп, ай жарымы оң жагына, жарымы да сол жагына бөлүнүп, ошол түнү Мекке шаары жарык болуп, ай шооласы түшүп турду төгүлүп. Менин боорукер пайгамбарым, көз алдыма жанданат асхабыңа төмөнкүдөй айткандарым. Туура динден ыраак болот, менден кийин эски жолго кайткандарым. Менин жароокер пайгамбарым, атың уксам кулагыма угулган сый, сенин үммөтүм деп айткандарым. Кыяматта шафаатымдан буйра көр, биз сыяктуу эки буттуу айбандарым. Менин ырайымдуу пайгамбарым, дат бастыго жүрөктөрдү сен кеткен соң. Ай сыяктуу тараган нуруң тийбей, карааныңды ар бир жерден издеп жүрөм. Замандашым Вайсал Караанидей, карааныңды ар бир жерден издеп жүрөм. Замандашым Вайсал Караанидей.